Улан Саяков Түп районунун тургуну. Дээрлик 15 жылдан ашуун оор жүк ташуучу автоунааларды айдап элге кызмат кылып келет. Кесипкөй айдоочулук менен чет мамлекеттерге чейин барып иштеп, ири техникаларды башкаруу тажрыйбасы мол десек да болот. Ала Тоо резорт мамлекеттик ишканасына ратрак айдоочулар талап кылынып жатканын угуп, өзүн сынап көрүү максатында баарлашууга келди. Анын үстүнө мекенден алыс эмес үй бүлөсүнүн маңдайында иштеп, чет өлкөдөгүдөй эле маяналуу жумушка орношууну көздөп жүргөн. Албетте жакшы да. Өзүбүз иштеп, өзүбүз үйрөнүп, чет жактан келип бизди үйрөтпөйчү. Өзүбүз үйрөнүп, өзүбүз толук алсак, өтмөй мен үйрөнүп алсак, наоборот, бири-бирибизге үйрөтүп, жакшы эле мындай айтканда, ачык айтканда, чет жакта кыргыз жүрдүк да. Ошол жактан көбүнчөсү Кыргызстандын жарандар көбүнчөсү эле чет жактан билим, тажрыйба алып келишти. Мисалы менде чоң техникаларга Россиядан көбүнчөсү үйрөнүп келдим да. Ошол жакшы, негизи ачылышы жакшы, колдойм. Тем более туризм жагы экен, биз туризм жагынан Кыргызстандын мамлекетибиз эң биринчи орунда турат да. Көл, тоо, баардык нерсе бар да бизде. Только туура колдонуш керек да ошонун баарын. Жакшы, буюрса мен колдойм, жакшы. Буюрса окуп, үйрөнүп кетебиз деп ойлойм. Үмүт жакшы. Ала Тоо резорт мамлекеттик ишканасы жарыялаган талаптарга ылайык адистер, тракторист, машинист сыяктуу өзгөчө техникаларды башкарып иштеген тажрыйбасы болушу шарт. Ошол эле учурда бийик тоолуу аймактарда иштегенге жөндөмдүү, саламаттык жана физикалык жактан да даярдыгы мыкты болушу керек. GPS, электроника менен иштөө жөндөмү барларга жана бул багытта атайын билим алгандарга артыкчылык берилет. Биз өзүбүздүн талаптарды коюп жазып алдын ала жарыяладык. Биздин максат ушул. Биздин Чыңгылаан участкасына жакын жерде жайгашкан жергиликтүү жарандардын арасынан ушул жумуштар менен камсыз кылуу эң негизги максатыбыз. Мурдатан кабарлагандай, ратрак айдоочуларды тандоо эртеден кечке чейин уланып, жалпы жоонунан 30га чукул тракторист, машинист келди. Эми атайын комиссия курамы алардын ичинен бардык талаптарга төп келген 15 адисти тандап, октябрь айынын соңу менен Алтай Республикасындагы Манжырок курортуна окууга жиберет. Ал жактан тоңгон жолдорду жана тоо лыжа трассаларын даярдоо үчүн колдонулуучу ратрак тагыраагы, кар тракторун башкарууну теориялык жактан окуп келишет. Ал эми келээрки жылдын февраль айында кайрадан практикалык окуудан өтүп, кар тракторун башкарып, лыжа жолдорун салууну толук үйрөнүп келишет. Борбор Азия боюнча эң уникалдуу долбоорлордун бири болуп атат. Бул эмнеси менен айырмаланат? Анткени мына Ысык көл облусу туристтик аймак болгону менен, бирок бизде жайкы туристтик мезгил 2 айга чейин, көп болсо 2,5-3 айга чейин эле созулат. Ал эми ушу Ала Тоо резорт ишке кирген учурда бул деген 4 мезгилдүү болот. Анткени ал жерде тоо лыжа туризми, мисалы үчүн, ал деген 6-7 айга чейин созулат. Ал эми жайкы туризм дагы ал жерде жакшы өнүккөн болот да. Бул эмнени бизге алып келет? Бул деген облустун социалдык, экономикалык өнүгүүсүн жогорулатат. Жергиликтүү тургундарды камсыз жумуш орду менен камсыз кылышат жана ошолордун шарттары, ошо жашоо шарттары бир кыйла деңгээлге жогорулайт. Ала Тоо резорт туристтик борборун куруунун биринчи этабын 2026 жылдын аягына чейин аяктоо пландаштырылууда. Бул убакытка чейин 4 чакырымга созулган 2 асма аркан жол бүткөрүлөт. Планга ылайык 3 курортту кошкондо жалпы узундугу 250 километрге жакын лыжа трассалары курулат. Долбоор ишке ашкандан кийин 5000 чукул жумушчу орун түзүлөт деп күтүлүүдө. Курорттор жылына 850 миңге чейин туристти кабыл алууга мүмкүн болот. Медербек Кеңешев, Асылбек Касенов, Ысык көл жаңылыктары, Каракол шаары.